Кумтөр мамлекетке өткөндө сырттан башкарып турган теңиз бөлтүрүк Алтынкен 2025-жылы жабылып калышы мүмкүндүгүн эскертти. Анын жазган катын адвокаты Кайсын Абакиров жарыялады. Эгер азыр Кумтөрдү өнүктүрүүнүн дыкат ойлонулган жана программалык стратегиясын иштеп чыгууну баштабаса, 2025-жылы Кумтөр калдыктарга толуп ишин токтотууга аргасыз болот. Ал эми 7 жылдан кийин такталган алтын запастары түгөнөт. Аталган жагдай өлкө жетекчилигинин аброюна катуу сокку урат. Себеби президенттин күчү менен гана Кумтөрдү кыргыз элинин менчигине кайтарууга жетишкенбиз, деди Бөлтүрүк. Ошондой эле ал учурда Кумтөрдө кадрлардын тартыштыгы олуттуу көйгөй жаратып жатканын белгиледи. Бөлтүрүктүн айтымында геолог, чалгынчы, геотехник, инженер, изилдөөчү, долбоорлоо инженер жана менеджерлер жетишпей жатат. Мурда бул позицияларды чет элдик адистер жана консультанттар аркалап турган. Азыр биз Кумтөр үчүн эле эмес, жалпы жонунан улуттук кадрларды тез арада даярдашыбыз керек. Кумтөр чукул өзгөрүүлөргө, технологиялык модернизацияга, IT технологияларды киргизүүгө муктаж, деп кайрылды Бөлтүрүк. Белгилей кетсек, башкы прокуратура Кумтөр Голд компания ишканасын текшергенден кийин 3 кылмыш ишин козгоп, коррупциялык схемадан улам мамлекетке 1 миллиард сом өлчөмүндө зыян келтиргенин аныктаган. Мындан улам жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк 13-сентябрда кармалып, учурда тергөө абагында отурат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчы Бекташиев мамлекеттик кызматка келип байып кетем деген атка минерлерге эскертүү берди. Анда ал атка минерлер бай жашабашы керек, эми ставка деген болбойт деп эскертүү берди. Эгер үй керек болсо, өкмөткө кайрылып жеңилдетилген шарттагы ипотека аркылуу алууну сунуштады. Если кто-то не хочет работать в интересах государства, пожалуйста, дверь. Выходите, делайте бизнес, живите богато. Радуйтесь, никаких вопросов. Никто никому не мешает. Но госчиновник не должен жить богато. Имейте в виду. Үй керек, хайрыл кыла. Азыр мына президенттин өтө чоң жумушунун негизинде ипотекалар салынып атат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медианын жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Бишкектен Ленин райондук сотуна кайрылды. Бул тууралуу министрликтен Азаттыкка жөнөткөн маалым катында айтылат. Катта сотко мекеме качан кайрылган датасы көрсөтүлгөн эмес. Сотко жолдонгон добарызда министрлик кыргыз-тажик чек арасындагы окуя тууралуу жарыяланган видео материал өчүрүлө электигин жана ал социалдык түйүндөр аркылуу тарап жаткандыгын белгилеген. Дал ушуну негиз кылып Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын 23-беренесин согушту, зомбулукту жана ырайымсыздыкты, улуттук диний очолууну жана башка элдерди, улуттарды жек көрүүнү насааттоого тыюу салынат деген пункту бузуп жаткандыгын көрсөткөн. Былтыр 26-октябрда Кыргызстанда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин веб-сайтын бөгөттөө чечимин чыгарган. Буга Эркин Европа Азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтында кыргыз-тажик чек арасындагы 14-17 сентябрдагы окуялар тууралуу видео материал негиз болгонун маалымдашкан. Министрлик өз арызын Кыргызстанда былтыртан бери иштеп баштаган, анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга негиздеп жатат.